Бүгүн биз сиздер менен көчөттү 1 жылда 3 жашка кантип чоңойтса болот? Ушул боюнча көрсөтүү даярдап атам. Вакыт экен. Ассаламу алейкум. 6 жыл мурда мында ушул көчөттү тарткан экенбиз. 1 жылда 3 жашка кантип чоңойтса болот деп жашыл бутоо аркылуу көчөттү эрте мөмөгө киргизүү боюнча тарткан экенбиз. 6 жыл вакыт өттү туугандар мынакей. Бул KGB методу болчу. Азыр эми мына ушундай жан бутактарды 2 жыл 3 жылдан бери чыгарып, испандык куска өткөрдүк. Бою 3 метр, пока бутал элек. Жоондук ушундай абалда. Балким сиздерде 6 жылда өтө чоң дарак болуп кетсе керек. Бизде анчалык чоң дарак болбойт. Анткени биздин жерибиз өтө таштуу. Таш болгондуктан бул жерде көчөт өтө чоң болуп кетпейт. Ысык болот. 3 жылдан бери мөмөсүн терип атабыз. Мына ошол көчөт 6 жыл мурда ушул көчөттү тарткан экенбиз. Азыр мында 50ден ашык бутагы бар. Ортолорун эми акырында бачабыз. Мөмө жогору качып баштайт. 3-4 жылдан бери бул көчөт мөмө берип жатат. Жылдык өсүүсү 30 сантиметрге чейин өсөт. Мөмөгө жаткан. Көпчүлүгү кызык болсо керек да, 6 жылдан кийин кандай болуп калды деп. Ошол контент, ошол объект, мына ошол тоолор ошол жерде туруп тартылган экен. Мына ушундай чоң дарак болду туугандар. Сиздер да көчөт тиккен болсоңуздар, кызык да кийинки жылга кандай өсөт, 2 жылдан кийин кандай болот, 6 жылдан кийин кандай болот, кандай мөмө берет, кандай түйөт, кандай формага ээ болот. Келечеги кызык да туурабы? Анткени көчөтчүлөрдүн өмүрү узун болот. Көчөткөн ушундан кандай десем, ушундан рахат аласың, мөмө беришин күтөсүң, жылдын өтүшүн күтөсүң, эс аласың, бакка келип, бакта бир өзгөчө бир энергия берет. Ушунчалык тыптынч телефонду өчүрүп коюп, бакта жүрсөң, ушунчалык мээң эс алат да. Бактын ушундай бир энергетикасы бар, ушунчалык жыргап эс аласың. Мен мисалы үчүн иштен ушул жерге келсем, ушул бактага бир айланып чыксам, жыргап эс алам да, ушунчалык жыргап эс алам. Бул жер тамчылатып сугаруу менен сугарылат. Мына ушундай шлангалар тартылган, астында бир эле жерден суу ичет. Көпчүлүгү баягы 3-4 жылда суу жеткире албай калат деп айтышат го, жок. Мындай нерсе жок. Бул көчөт мынакей. Бир эле ушул жерден суу ичет. Башка жерден суу ичпейт. Негизи ушундай кайрак жерлерде бир эле жерден суу ичкен үчүн негедир анчалык бак өтө чоң болуп кетпейт. Ошого жараша чоңоет. Ушундай бак болду туугандар. Ар бириңиздерге ушундай жакшынакай бактарды кылуу Кудайым насип этсин. Айтыңыздар маарек болсун. Тынч аман болуңуздар туугандар. Айтайын, көрсөтөйүн дегеним 6 жылдан кийин мына ушундай чоң дарак болуп калды. Тынч аман болуңуздар туугандар.